Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Allah maqtolar bolsun. Anın Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve salam jana salavatlar bolsun. Kuday buyursa, bardığız gütkön çoğun bir mayram keltata. Bul mayram, to'zun aytkanda Idul Adha eng çoğun mayram Kurban ayt. Müslümanlarda eng çoğun bayramdan eko, uşul birösü bu orozo, ikincisi uşul Zulhijja ayının ortaşlarına gelgende bola turan Kurban ayt. Mayram bolgondo kандай болуш керек дегенде, майрам болгондо биринчиден ошол жерсиде 3 нерсе болуш керек дейт устаздар майрамда. Биринчиси, ошол майрам ибадат менен уланыш керек. Экинчиси, ошондо сооп жазылыш керек. Ошондон жакшылык чыгыш керек ошол майрамдан. Үчүнчүсү, ошол жерден сенин жаманчылыгың кечке же күнөөң кетирилиш керек. Мына бул мусулмандардагы, исламдагы майрамдын эң чоң эмеси акыйкат ушул экен. Башка жахилдердин, надандардын майрамына караганда айырмасы эмне экен? Өтө бийик экен. 3 нерсе бар. Бирок Курман айтта бул Алла Тааланын өзгөчө бир нуру бар. Курбан айт күнүндө. Бул жерде эң чоң болгон ушундай бир хажы, ажылыкта боло турган амалдардын бири. Ошол ажылыкты кылып келип бүт нерсени баарын алып келип анан таваф кылып, тавафтан кийин субханалла ушунчалык баягы сайыга мындай айтканда Сафа Марва экөөнүн ортосуна чуркап, андан кийин ошол жерде Аллах Тааланын өкүмүн аткарып, анан кийин кандай айтканда курбанчылык кылып, өзүңдүн ушундай бир пенде экениңди билгизип, анан кийин курбанчылык кылып өзүңдүн жаныңды, өзүңдүн малыңды коргоп калуунун бир жолу. Бул майрамда өзгөчө мындай тамыры бар. Жөнөкөй эле эмес, бизди Ибрахим алейхиссаламдын миллатынан эмес, Ибрахим алейхиссаламдын миллатынанбыз. Ошонун жолунан ханифпиз биз. Ошол Ибрахим алейхиссаламдын бир чоң бир Алла Тааланын сыноосу, пайгамбарларга берген сыноосун Алла Таала эмне кылды? Бүткүл адамзатка кыямат күнгө чейин белгилеп калтырып койгон нерсе болуп эсептелет. Бул жерде кылсаң, ушул амалды кылсаң, пайгамбардын ишин кылган болосуң. Пайгамбардын ишин. Ошол Ибрахим деген пайгамбардын сүннөтүн тирилткен болосуң. Бир. Экинчиси, ошол кылуу менен, ошол Ибрахимдин баласы Исмаил алейхиссаламдын туруктуулугун табасың. Үчүнчүсү, ошол Курбан айттын, ошол чалынган курбанчылыктын эмесинде, ошол бүткүл тетиги сен ата-бабаңдан бияка келаткан ошондой дагы боло турган нерселердин ичинде өткөн күнөөлөрүндө ошондой келечектеги күнөөлөрдүн кечирилишине, ошондой Алланын ыраазылыгына жетүүнүн бир жолу болуп эсептелет. Көпчүлүктөр мындай эме алып түшүнүшөт го, мында карасаң мындай. Эмне этим бар, кээ бирлер мен курбанчылык кылбайсың десе үйдө эт бар дегендер болгон да. Көбүнчө ушуну түшүнөт экен, жок. Эми карагыла. Ибрахим алейхиссаламдын окуясы узун. Бирок мен кыска түшүндүрүүгө аракет кылам. Ибрахим алейхиссалам Алланын каалоосу менен пайгамбар болду. Пайгамбарлыгын кылды. Ошол коомго, ошол элге эмне кылып атты? Ханифтикти, Алланын жалгыздыгын жеткизип атты. Бирок кандай эле жакшы адамдарга сыноо келгендей эле ошол пайгамбарларга өзгөчө сыноо келет экен. Мисалы биздин үммөттө деле жакшы адамдарга эмнеге сыноолор келип турат. Ошол сыноолор ар кандай жол менен келет. Некен оору менен келиши мүмкүн, кедейчилик менен келиши мүмкүн, үйдө бир проблема менен келиши. Негизи эле болуп турат экен да. Бул сыноолор келип турат экен, жакшы адамдарга келип турат экен. Бул Аллах Тааланын бизге берген бир эмес экен. Ошентип Ибрахим алейхиссалам бул дүйнөдө чоң арманы эмне болду? Балалуу болду. Аллах Тааланын өкүмүнө көп дуа кылды. Көп дуа кылды. Ыйлады, күнү түнү ыйлады. Бирок Аллах Таала Ибрахим алейхиссалам ушундай бир 120 алем субханалла эне саар эне субхан 90 жашка чыкканга чейин эмне болду? Бала бербеди. Бирок ошондо эмнеге Алла Таала ушундай ырайымдуу зат, Алла Тааланын каалоосу менен
Ибрахим алейхиссалам менен Хажар энебиз үйлөнгөндөн кийин анын ортосунда Аллах Таала бала берди. Исмаил деген. Ар бир киши ар кандай нерсе менен сыналат. Ибрахим алейхиссалам ошол Исмаил деген баласы менен сыналды. Анткени дайыма айтабыз го, бир жүрөктө эки нерсеге мухаббат болбойт экен пайгамбарлардачы. Биз мисалы көп нерсеге махаббат кыла беришибиз мүмкүн да, мухаббат кыла беришибиз мүмкүн. Мисалы машинебизди жакшы көрүшүбүз мүмкүн, аялды жакшы көрүшүбүз мүмкүн, дагы бир нерсени жакшы көрө берет экенбиз да. Биздин жүрөктөрдө жакшы көрүү көп экен да. Бирок Аллага болгон сүйүү мухаббат бизде азыраак. Бирок пайгамбарлардыкы 100% болгон да, Аллага болгон эмеси, сүйүүсү. Кийин Алла Тааланын өкүмү мынакей деп жытын жыттайм. Ушундай мен балалуу болдум, ушундай сүйүнүчтө турасың. Мисалы Мики деле азыр балалуу болду тура, кыздуу болду, машалла. Азыр деп банжадан чыкса жыттаса, менин кызым канча деген кубаныч бар тура. Бирок ошол кубанычты мисалы Алла Таала Ибрахим алейхиссаламга айтып аткан да. Балаң Хажар менен Хажар менен аялына айтып, баланы апар дагы ушул жерге өрөөнгө тышта деди. Өкүм. Пайгамбар эмне кылыш керек? Өкүм ошол замат аткарылыш керек. Төөгө өңөрдү, апарды тыштады. Эми караңыз. Ошол жерден Алланын буйругу менен Хажар энебиздин бир өзгөчө бир амалынын себебинен ушул кыямат күнгө чейин кылына турган амал бар. Ал бул Сафа Марва ортосунда тоож. Эки тоонун ортосунда чыдап койду. Сафа анан Марва деген тоо. Кийин Ибрахим алейхиссалам сүйлөгөн да жок дейт. Ибрахим алейхиссалам сүйлөгөн да жок. Төбөсүнө ымелда кайра кетип калды. Кетип баратканда аялы сурап аткан. Эй Ибрахим, эй күйөөм, эй урматтым, эй пайгамбарым. Сиздин тышташыңыз өзүңүздүн нафсиңиз менен Сара энебиздин ушундай кызганычы менен болуп аткан жокпу? Деди. Унчуккан жок. Же Алланын өкүмү болду энди башымда айтат. Анда Алланын өкүмү болгон болсо, мен ошол өкүмгө баш ийем деди, калды. Энекен баласы ыйлаганда эмне болду? Улам эмизип атты. Ушундай эмес болду. Бирок бир мезгилде энеде дагы субханалла ошол баягы балага бере турган эмне тамак түгөндү. Сүт түгөндү. Эмне кылат? Ичейин десе суу түгөндү. Жейин десе тамак түгөндү. Акырында ушундай баласы чыркырап ыйлап атат. Алланын кудурети экен субханалла, кара. Эмне кыларын билбей, алким жолдордо бир кербен келаткан жок бекен деп, бир тоодон бир тоого чуркай берди. Азыркы мезгил современный кылып койгондо делечи, Сафа Марва экөөнүн ортосундачы, 7 жол айланганчачы, кадимкидей бутуң ооруп эмне кыларын билбей кетесиң. Эми азыр мындай эме кылып салган да, мрамор кылып салган. Мындай кичинекей эме кылган, бирок ошол мезгилде таштар болот да. Ошол таштан аял бияка чыркып атып кеткен карасаң. Алланын кудурети ошол курбанчылык ушунча чоң бир нерсенин себебинен Алла Таала Жабраил алейхиссаламга өкүм кылды. Баргындагы Исмаилдин табымесинин согончогунун түйүнөн суу чыгар деди. Алланын түнүгү Жабраил беш канатын урду дейт бир риwayatта. Дагы бир ушундай нерсе, мындай сирада көп келет арган нерсеси. Бирок кара, Исмаил алейхиссаламдын ушундай бир бутун кичинекей бала ыйлап кыймылдатып бергенсен, ошол согончогунун алдынан Алла Таала ушул суу чыгарды. Аллаху акбар. Хажар энебиз келип караса суу мындай жайылып бараткан экен. Эмне кыларын билбей турушунда токто дейт. Токто деген сөз ушундай бир эмне замзам токто деген бар калды. Бир маанисинде. Аллаху акбар. Эмне кылды экен? Токтотуп койду. Кыямат күнгө чейин токтой турган болду. Бир аялдын ушундай бир гамы үчүн, баласы үчүн болгон гам, ушунча бир жүрөгүндө болгон сүйүүсүнүн себебинен эмне кылып койду? Бир сууну ушундай токтотуп койду. Кыямат күнгө чейин ал сууну суулардын атасы кылып салды. Андай суу болбойт. Бир тамчысы 1000 тамчыга жарай турган болду. Бир замзамдан мында бир тамчысын эле кара, салып койсоң 1000 тамчыга. Ошол суу замзам болуп калат да. Башка жердегидей болбойт ал суучу. Анын тамыры да каяктан келип атканын эч ким билбейт. Эки нерседен кошулат деп айтышат. Бирок Алланын кудурети ушул жерден чыгат да. Бир да балыр баспайт. Бир кичинекей бир нерсе кирбейт агачы. Мына кудурет менен пайда болгон суу. Эми бул айтып турган сөз башка. Ошентип отуруп бала чоңойду. Ибрахим алейхиссалам келип турду. Бир күнү Ибрахим алейхиссаламдын түшүнө кирди. Баргындагы балаң Исмаилди эмне кыл деди? Муузда деди. Мына бул Ибрахим алейхиссалам баласына келгенде аны менен сүйлөшпөйт эле. Аны мындай карайт, карап алып мындай көзү тойгузуп алып кетип калат эле. Эми Алла Таала ушундай бир кызганчак да. Ошол Ибрахим алейхиссаламдын ошол баланы жакшы көрүп аткан ырдагы эмне болду? Барында сыноого салып атат экен. Келди Ибрахим алейхиссалам аялына айтып аткан,
Hajar balаны kiygiz dedi. Balаны kiygiz dedi. Balаны kiygiz dedi. Balаны kiyint degende Hajar enes түшүндү. Жөнөбүз пайгамбар жөн эле кийинт дебейт. Аны кийинткени жөнөдү. Кийинтти, жакшы кийимди кийизди. Баласын Ибрахим алейхисалам жөтөлөп. Бирок ошол эмнекен курбанчылык кыл дегенде 3 күн эме кылды дейт да, түшүндө көрдү. 3 күн. Муну мен кыскартып айтканда. 3-үнчүсүндө гана эмне болду? Ошол субханалла аны бир аз сабыр кылып турат экенсе. Эмнекен ошондой бир баягы 3-үнчүсүндө гана жүрөгү барды. Да. 3 күн бою туруп алды Аллах Таала. Не кылды dedi? Subhanallah kurbançılık kıl. Emi balasın jetilep жүрөдү. Hajar enemiz emne oldu dedi. Allah'ın hüküm geldi. Başıydı. Yolda ketip baratkanda ошол kurbançılık kılış üçün dagı ketip baratkan mezgilde şeytan Allah'ın buyruğu menen geldi. Ey İbrahim, sen Kuday buyurdu dep эле uşu balаңды kurbançılık çala бересиңби? Sen Kuday buyurdu dese bar dese кыла бересиңби? Senin Kuday'ın kişi öldürüyorsun, mümkünçülük veriyoruz ha. Degende emne kıldı? Aldı da malğın tur dedi var. Jön turgan jokken geldi İsmail aleyhisselam'a geldi. Ey İsmail, senin atan öldürgeni var da seni. Degende bayağı sen bilem dedi kim ekeningdi. Sen hakikat mal'unsun dedi da eğer Allah Taala buyurup atkan bolsa men dayarım dedi da an mende taş men attı. Al жөн турган жок, Hajar enemiz geldi gayri. Ey sen çalın İbrahim alжып kaldı. Al özünün balasını öz muuzdagаны baratат. Карас канча нерсе, бул жерде ибадат болот. Allah менен байланган адам үчүн бул нерсе Hajar enemiz айтты, ey малун деп таш менен ырытты. Ушул мезгил кыямат күнгө чейин эми таш менен аталып десе, ушу эме жерде жамыраттып коет, ошол жерде таш менен шайтанды атат. Ушул 3 адамдын кылган амалы себебинен. Кыямат күнгө чейин шайтан taş ушул 3 пайгамбардын өзүн, экинчи пайгамбар Исмаилдин, ошондой эле 3-үнчү анын энесинин урматына кыямат күнгө чейин шайтан ошондой эмеде ажыл убагында өзү ташка байланып берет да. Ар бир мусулман бар деп төбөгө урат да тоо. Жөн урбайт экен, ушундай урат да. Сабайт да ушундай. Аллаху акбар. Туруп берет экен. Эмне үчүн дегенде Аллахтын буйругу ушул. Туруп бериш керек. Жөн эле туруп бербейт. Ушундай бир жана униженный болуп туруп берет экен шайтан алейхилана. Ошо ажыга баралы иншалла, ниет кылалы. Көрөсүздөр иншалла барганда. Кийин ошондой болду, алып келди. Ибрахим алейхисалам баласы айтып аткен Исмаил алейхисалам, ата мен эмне кылган тас деди. Алладан буйрук келди барам. Сени курбанчылык кылышың керек. Бычакты чыгарды. Аз муздаган ата. Ата деди, менин колумду байлабачы деди. Мен бутумду байлаба деди. Бирок колумду мындай алып кой. Мындай кылып кой деди. Мен качан сиз муздап атканда Аллахтын ыраазылыгы үчүн аткан, мен Аллах Тааланын өкүмүнө кичине мындай эме кылып албайын. Мындай теке эме болуп албайын, кичине каршылык көрсөтүп койбойюн деди. Колун артка алды. Бычагын алды. Башын кармады. Такады. Bismillah. Bir tartıydı. Bıçak kesken yok deydi. Bunda karadı. Taң kalıp ketти. Бұл эмне болуп кетти de bunu жанда турган баягы ташты чап ийсе, ошо ушунча курчтугунан ошол таштын бир бөлүгү кесилип кетти. Ата тарт деди. Экинчи жолу тартты. Бирок субханалла эмне болду? Дагы да болгон жок. Allahu Ekber. Ошол мезгилде Ибрахим алейхисалам айтты, Allah'ım dedi. Men алсызмын dedi. Sen каалабасаң таш кеспейт. Бул жөн эле бул бычак кеспейт, Allah'ım. Sen каалаган жоксуң. Allah, менин курбанчылыгымды кабыл кыл. Мен сени бир гана сени жакшы көрөм. Мен сени бир гана сени сүйөм. Мен сенин тарам, сенин пайгамбарың акыйкат сени жиберген пайгамбар. Ден Алла Таала асмандан эмне кылды? Ошол адам затты алмаштырды. Бир эмне көк кочкор дейт, кара кочкор. Негизи Алла Таала асмандан бир жандык түшүрдү. Мына ошону мууздагын деди. Аны мууздады. Мууздагандан кийин адамзат кыямат күнгө чейин адамзаттан Алла Таала ушунча райымдуулук кылды. Эгерде ошол Ибрахимдин баласы Исмаилди мууздап салган дейт алымдарчы, анда ушул кыямат күнгө чейин биз өзүбүздүн эң жакшы көргөн балдарыбызды мууздамак экенбиз. Эми пайгамбарыбыз келди.
Аллах Таала ошентип пайгамбар заданы куткарды кара. Бул жерде көптөгөн нерсени алса болот. Бирок сен өзүңдүн нафсиңди мууздайсың бүгүнкү күндө. Жөн эле бир нерсе эмес, өзүңдүн нафсиңди ошол бай болгон себебинен кимге важип болгон болсо, ошондон эмне экен акча бөлүп чыгарып, ошол малын мууздайт. Ушундай нерсе кылат. Бирок эми мунун дагы өзүнүн фазилети. Качан пайгамбарыбыз келгенден кийин Алла Таала Куранда фасолли ли роббика ванхар, жараткан үчүн намаз оку, анан курбан чал деди. Намаз оку, анан курбанды чал деди.